Салам достор, сиздер менен Кейс Смарт каналы Арген Ашырбек уулу. Бүгүн сиздер менен биргеликте биз сиздин чөлтөк аппаратыңызда сиз үчүн өтө көп кызмат аткарган, өтө маанилүү болгон, бирок сиздин көзүңүзгө анча билинбеген функция тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи бир өзүнчө модуль деп айтсак дагы болот. Бул блокировка экран, негизи экранды култап ачуу функциясы. Белгилей айта турган болсом, бүгүн сиздер менен биргеликте биз блокировка экрандын эң негизги токтолуучу жерлери, бул кайсы учурдан баштап колдонуп башталган жана бүгүнкү күнү кандай деңгээлге жетти. Негизи билебиз, бардыгыбыз пин код атыбызды жазуу менен башталган. Бирок ортодо канчалаган жылдар өттү жана кантип башталган, кантип өнүккөн, прогресс кандай болгон деген суроолорго бүгүн биргеликте жооп издейбиз. Бир нерсенин кандай экенин жакшы билгиң келсе, анда анын тарыхына кичине көз жаптырып кой деген дагы сөздөр бар. Кеттик. Култап ачуучу түзүм тууралуу мен сиздерге толук анык маалымат бергим келген. Ачыгы негизи достор, интернетте издебеген маалыматым калбады. Тарыхына жакшы токтолгум келди. Мен үчүн негизи кызык болду, бирок интернеттен бир дагы видео таба албадым, бир дагы жакшы маалымат таба албадым бул тууралуу. Эмнеге кызыкпашты мен өзүнчө кызыгып алганым дагы билбейм достор. Эмнеге кызыгып калдым, сиздерге көрсөткүм келди. Эмне болсо дагы сиздерге кызыктуу болсо керек достор. Мен ойлойм сиздер мени түшүнөсүздөр жана мени колдойсуздар. Эгерде сиздерге бардыгыңыздарга кызыктуу болсо, азыртан бардыгыңыздар класс басып, ой пикирлер комментарийге жазасыздар жана видеонун аягына чейин менен бирге болосуздар. Эң башкысы, маанилүү ролду ойногон бул кайсынысына биринчи коюлган компьютерге же телефонго, эки аппарат тең билесиздер, бирдей жарык көрүп бир эле учурда чыккан. Бул тууралуу интернетте так анык маалыматтар жазылбаптыр. Бирок мен окуган маалыматтар боюнча интернетте жазылган 1964-жылдан баштап ары компьютерлер чыгарылып баштаган. Ал эми чөлтөк аппараттар болсо телефондор 1974-70 жылдарга туура келет. Бул дегени биринчилерден болуп компьютерлерге коюлуп баштаган. Пин код аттарды жазуу бул качан коюлган дейсиздер достор? Ошол эле учурда компьютер чыгарылганда эле коюлуп баштаган. Эмне дегенде компьютер чыгарылышы менен бир канча жылдар өткөндөн кийин ар бир офисте ар бир ишчинин өзүнүн өз алдынча компьютерлери болгон жана ар бир ишчинин өзүнүн башка адамдардан жашырган секрет файлдары болгон. Ошолорду бекитүү үчүн атайын колдонушкан. Чөлтөк аппаратында деле дал ошол мезгилдерге туура келет экен. Эмне дегенде бардыгыбыз билебиз. Алгачкы баскыч бар телефондор достор. Билебиз, экранды басып туруп жылдызчаны бассаңыз ачылчу, же решетканы бассаңыз же жылдызчаны басып турсаңыз ачылчу. Ошол эле мезгилде пин код менен ачуу жолдору да коюлган, бирок ага адамдар жакшы түшүнгөн эмес. Аттарды жазып жана пин код тууралуу сүйлөшүп алдык, бирок мен мойнум арам достор, бул тууралуу 2008-2009 жылдары билсем керек эле. Ал мезгилде мен 7-8 класста окуган бала болсом керек эле. 2008-2009 жылдары Россиядан биздин үйгө бир жакшы бир телефон барган. Ал учурда андай телефондор бар, өтө биздин айылда деле кем адамдар андай телефондор бар болчу, ачылып жабылчу, Sony Ericsson деген телефон болчу. Жана анда жакшы бир процессор бар беле, жакшы смартфон күчтүү болчу да. Смартфон эмес, кечиресиздер, телефон күчтүү болчу. Жана анда жакшы оюндар бар болчу. Ошол мезгилде эле мен оюндарга жаман кызыкчу элем, оюндарды тез ойноп турчу элем. Менден бекчи ошол жерге пин код коюп койчу эле. Ошол мезгилде билип калганмын. Эмнеге телефон, смартфон деп жатамын достор? Аргенчен эмне телефон, эмне смартфон, эмне экөө бир го дейсиздер мүмкүн. Жок достор, сиздерге ушул жерде бир эскертүү жана айтып кете турган болсом, телефон бул баскычы бар аппарат, чөлтөк аппарат. Ал эми смартфон бул сенсорный экран. Култап ачуу үчүн атайын колдонуучу пин код, ошол эле учурда атты жазып ачуучу бул функциялар негизи компьютер, телефондор чыгарылган мезгилден баштап кошулуп баштаган. Биз түздөн-түз сканерге өтүп келебиз достор. Ооба, сиз жана биз билген сканер отпечатка достор. Бармак жардамы менен смартфонду, ноутбукту азыркы учурда ачып келе жаткан функция смартфондорго технологияга качан кошулган. Ушул жер бардыгыбыздарга кызык болсо керек. Эмне дегенде бул сканер отпечатканы мен көргөндөн 2015-2014 баштап адамдар жакшы колдонуп баштады. Бирок бул 1990-жылдарга барып такалат достор. Ошол мезгилде алгачкы ноутбуктарга коюлуп баштаган Asus, ошондой эле IBM'дерге. Ал эми сканер отпечатканын эволюциясы 2001-жылы болгон дейт. Ноутбуктар арасында алдынын эң тез ачылганы 12 секунд болгон. Азыр бизге кызык туюлушу мүмкүн, бирок ошол мезгилде бул жамандай прогресс көрүнгөн адамдарга. Ошол эле жылдары 2002-2003 жылдары чөлтөк аппараттарга сканер отпечаткалар коюлуп баштаган. Алар алгачкы баскычтуу телефондор болгон. Ал эми 2011-жылы биринчи жолу сенсорный экран смартфон болгон Motorola сканер отпечатка менен чыгарылган. Motorola'da абдан секин иштөөчү жана 1-2 учурда ачпай калчу деп жазып калтырышкан.
Дагы бир катар маалымат катарын айта турган болсок, ошол мезгилде Motorola'га сканер отпечатка коюлганы менен адамдар аны колдонгонун билген эмес, адамдар түшүнгөн эмес. Смартфондо сканер отпечатка болобу болбойбу адамдарга кызыксыз болгон, ал эмне экен деп эле жүрө беришкен. Кийин 2012-жылы сканер отпечатканын эволюциясы өтө бийик деңгээлге өзгөргөн. Apple компаниясы тарабынан алгачкы iPhone 5s смартфону сканер отпечатка менен чыгарылган. Ал жерге Touch ID деген функция коюлуп, бул функция негизи смартфондорду ого бетер өзгөртүп салган. Эмне дегенде бул Motorola'га караганда өтө бат ачуу жана өтө тез сезгич күчү бар болгон. Бардыгыбыз билебиз, азыркы учурда буну кеңири колдонуп келебиз бардык жерде. Көбүнчө Android смартфондорунда дагы. Кечиресиздер достор, мен 2002-2003 жылдан баштап ушул күнгө чейин туп-туура келе бердим. Орто жолдо сиздер айтышыңыздар мүмкүн, графикалык күлүштөр барлыгы арген. Буну кимдер чыгарган деп достор, бул туралуу толук маалыматтар жок, бирок Android системасына тиешелүү экендери айтылып келет. Эгерде чындыгында буну Android иштеп чыгарган болсо, анда Android бул жакта жакшы иштеген экен. Кийин 2017-жылы iPhone смартфондоруна биринчи жолу бет кап менен толук ачуучу функция кошулган. Бул Face ID деп аталган. Бунун жардамы менен сиз смартфонуңузду секундка жетпестен ачсаңыз болот. Болгондо дагы өзүңүздүн бет кабыңызды 3000 точка аркылуу аныктап алат жана башка адамга эч качан ачтырбайт. Айтышыңыздар мүмкүн, бул функция мурун Android смартфондорунда болгон, мен колдонгон марген, ал секин тегеретип алчу деп. Достор, мен талашпайм, биринчилерден болуп Android смартфону көрсөткөндүр, бирок буну эволюция кылып элдерге хит катарында колдонткон бул iPhone смартфондор болот. Азыркы учурда билебиз, көз линза аркылуу дагы ачуучу функциялар кошулуп калган. Мен ойлойм достор, сиздер өзүңүзгө бир катар пайдалуу жана керектүү маалыматтарды алып алдыңыздар. Сиздер менен Арген Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Эгерде сиздерге жаккан болсо лайк басып, башка инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыз достор. Ушул сөздү жакшылап угуп коюңуздарчы. Келиңиздер. Поделиться дегенди басабыз, ошол жерден ссылканы алабыз. Өзүбүздүн негизи WhatsApp'та группада досторубузга, статустарыбызга коюп, мага кичине көмөк көрсөтүп коюңуздарчы, сиздерден сурайм. Мен болсо бүгүн сиздер менен кошошомун. Эртеңки күнгө чейин сак саламатта калыңыздар.